Саламатсыздарбы? Салам замандаштар. Мен бүгүнкү кайрылуу жасайын атам. Фейктер, троллдор жеткирип койсун. Менин үнүм жетпесе, жасакерлери, жалданма арам тамактары жеткирип койсун да, жактап, актап, мактабайлы биздин сөздөрүбүздү дагы жеткирип койсун деп мен талап кылам. Садыр Жапаров 6 январь күнү дебатка келиш керек. Белгиленген бир канча күн мурун. Ошого мынтип айтыптыр. Дебатка келбей качып жүрөт. Мен барбайм ал жерде. Ушуга айтышкандан көрө мен элдин алдына барып, элдин маселесин укканым. Садыр Жапаров ошентип сүйлөп атат да. Мен көрүп алып таң калатам. Кыйын болсо Садыр Жапаров андай болсо, муну Москвага келсин. Андай ою болсо Садыр Жапаров 1 миллион кыргыз жүргөн Россияга келсин. Москва гранттардын ушу Москва шаарына келсин. Биз дагы түзмө-түз өзү суроолорубузду айтайлы, уксун анда. Элдин жерине барып, элдин алдына барып угуп атам мен. Ал дебатка барып алгандан пайда жок дейт. Ондо келсин биздин астыбызга. Болбосо дебатка барсын. Биз аны дебаттан күтүп атканбыз. Канча миллион деген мигрант чет жактарда карап, тандайлы, тыңдайлы, программасын угайлы деп дебаттан күтүп атышкан. Келбей койду. Анда кыйын болсо ошол келип, мигранттарды да кыдырып, өзүнүн программасын суроосун угуп, жооп берип кетсин. Андай колунан келбесе, дебатка барсын. Туписа болбой. Садыр Жапаров, Нургүл туписасың. Сен өзүң туписасың. Вот туписа Садыр Жапаровңарга айткыла ошентип. Биз дебаттан көрүп, анын программасын угуп, прямо эфирден көрүп, ошону түшүндүрүп койгула Жапаровыңарга, туписаңарга. Дээрлик Кыргызстандын бир 60% жерин кыдырып келдик, элдер менен жолуктук. Биздин жолугушуулар Садыр Жапаровдун жолугушуусундай болбосо дагы, ушундай бир карапайым калк менен маданият үйлөрүндө, ушундай бир айыл жергесиндеги белгилүү жерлерде, райондун борборлорунда жолугушуулар болуп атат. Кээйлер айтып атат, миңдеген кишилер келип жыйналбай атат, жолугушпай атат, тиги киши менен аябай көп эл жыйналып атат деп. Биз билебиз кандай жыйналып атканын, биз билебиз кантип жыйнап атканын. Ошондуктан айдап келгенге караганда могу жерде турган азаматтардын бүт барды кайдыгер эмес, жүрөгүңүздөрдүн каалоосу менен келип отурасыздар. Бул бийик нерсе. Бул өтө баалуу нерсе. Себеп көкүрөктө бир кандайдыр бир жаңылыктарды күтөбүз бекен деген ой менен келип отурасыздар. Жана айтылгандай парламенттик шайлоонун жыйынтыгында эл көтөрүлүп, адилетсиздикке, мыйзамсыздыкка барды деп айтып атабыз. Бирок ошол адилетсиздик, мыйзамсыздыкты жараткандар кимдер? Мына кече ошол Биримдик партиясы деп, Мекеним Кыргызстан партиясы деп чуркап жүргөндөрдүн бүтүндөй баары азыр бурулуп алып башка партияны деп чуркап атат. Эмне өзгөрдү? Эч нерсе өзгөргөн жок. Биз дайым айтабыз, бийликтин булагы Кыргызстандын эли деп. Эл кандай болсо, бийлик ошондой болот. Эрте менен туруп күзгүгө каранабыз го. Күзгүнүн бер жагындагы турган биз күзгүдөн көрүнүп аткан биздин бийлик. Биз кандай болсок, бийлик ошондой болот. Анан айтабыз, эмне үчүн бийликте таза эмес инсандар келип калып атат деп. Себеп шайлоолор таза эмес өтүп атат. Эмнеге таза өтпөй атат? Себеп эл анча-мынча акчага берилип кетип бартат. Биз анча-мынча добушубузду сатып коюп атабыз. Биз анча-мынча нерселерди туура эмес жасап коюп атабыз. Туура эмес барган азаматтар, алар дагы өз учурунда туура эмес иштерди жасап атат. Демек, жараткан
айтат го, воистину правители от вас самих деп. Чындыгында жетекчиңер өзүңөрдөн дейт. Бизде бийлик жаман эмес. Biz biyilikti tuğra emес жол менен курайбыз. Бийлик таза жол менен барбайт, арам жол менен шайланат. Же туура эмес айтамбы? Айтыңыздар. Айылдык кеңешке шайлоо өтөбү, жогорку кеңешке шайлоо өтөбү, депутаттыкка же президенттикке шайлоо өтөбү. Өткөндө биз кандай сезимдер менен шайлап атабыз? Эмне берет экен деген сезим менен шайлайбыз. Канчадан берет экен деп шайлайбыз. Адамдын акылы бар экен деп. Мына азыр Кеңеш Дүйшөбаевич айткандай, академиктер чыккан жер. Эмнеге? Башта адамдын акылын биринчи орунга коюп, түкүнчүгө караганда баланча акылдуураак экен. Зирек көрүнөт. Ушунун келечеги бар көрүнөт деп Бишкекке чейин окууга жиберип, андан ары карай окутуп, чокутуп, ошондой болуп алып келчү элек. Азыр кандай кылып тандайбыз? Качан чай берет экен? Канчадан берет экен барган жерде? Демек, бардык нерсе башатынан өзүбүз жакшы эмес жолго түшүп болуп атабыз. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы жападан жалгыз 4 партия өткөн 4 партиянын ичинен маңдай тер менен каражат кетирбей кирген партиялар. Кирип ун чыкпай олтуруп алсак жарашмак. Биз өттүк, калган эмне болсо ошол болсун деп. Жок. Өткөн партиялардын арасынан биз жарыяладык. Шайлоо маданиятсыз, мыйзамсыз, туура эмес жол менен өттү, жыйынтыгын жокко чыгарышыбыз керек деп. Эмне үчүн? Бизге мандатка караганда тазалык, мыйзамдуулук бийигирээк турду. Бирок аянтка чыккан эл өкмөт кетсин, президент кетсин деп талап койгон эмес. Эл парламенттин жыйынтыгын жокко чыгар деп чыкты. Орто жерден шылуундар пайда болуп, эмне болуп кеткенин баарыбыз күбө болуп атабыз. Эмне үчүн биз менен Казакстан сүйлөшпөй атат? Эмне үчүн Россия сүйлөшпөйт? Өзбекстан, Тажикстан, башка өлкөлөр сүйлөшпөйт. Эмне үчүн? Мыйзамсыз бийлик деп атат. Мыйзамсыз. Бул төңкөрүш эмес. Бул революция эмес. Бул мыйзамды басып алуу деп белгилешип атат алар. А чындыгында ошондойбу? 100% ошондой. Мыйзамды, бийликти мыйзамсыз басып алуу. Анан мен таң калам. Кече ушул биримдик менен мекеним Кыргызстан деп жүргөн азаматтар бурула калып туруп, азыр ушул Жапаров деп чуркап жүргөндөн таң калам мен. Арабызда да болсо керек, бири-бирибизди тааныйбыз го, жакшы көрөбүз го. Туурабы? Бир ай башта кайда жүрдү эле? 2 ай башта эмне деп атты эле? Азыр кандай болуп калдык? Ошондуктан мен жалпы элибизге туруктуулукту каалайм. Адилеттүүлүктү каалайм. Башыңа ай балта кармап турса да чындыкты айт дейт. Биздин түйүбүздөн тамырыбызды курутуп аткан жаман сезимдер кайсылар? Мен эмне пайда табам? Айылым эмне пайда табат эмес. Өлкөм эмне пайда табат эмес. Мен эмне пайда табам? Эгерде мына Россиянын президенти Путиндин бир жакшы сөзү бар. Ядролук согуш башталса дейт. Журналист суроо берип атат. Америкалык журналист эмес, кинорежиссер. Ушул суроо берип атат да. Ядролук согуш башталса дейт. 5 держава бири-бири четте калбайт, ага жооп берет дейт. Ал жооп берген болсо, аалам жок болот дейт. Дүнүйө жок болот дейт. Демек, андай согуштан эмне пайда десе, Путин айтат. Россия болбогон ааламда, андай ааламдын бизге эмне кажети бар дейт. Жок болсок баарыбыз жок болобуз дейт. Караңыздар, философиялык мааниси бар сөз. А биз кыргыздар ойлонушубуз керек. Эгерде өлкөм тынч болбосо, менин айылымдын гүлдөгөнүнөн не пайда деш керек? Өлкө тынч болбосо. Эгерде кыргыз мамлекети стабилдүү болбосо, менин футбол тепкенимден не пайда деген суроого жооп беришибиз керек. Эгер Кыргызстанда тынчтык болбосо, анын улак чаптырганынан не пайда деген сөз болушу керек. Эгер Кыргызстан эгемендүүлүгүн жоготсо, айлыгыңды көтөрөм дегенден не пайда деген маселе жаралышы керек. Эгер биздин кен байлыктар жок болуп кетсе, башка өлкөлөргө өтүп кетсе, анда ал кен байлыктардан бизге не пайда деген суроону беришибиз керек, байланайын туугандар.
Kандай deysiler? Oşoğa atvetti el veriş gerek. Oşoğa жооп бере турган жигиттерди, кыздарды көтөргөндү билишибиz керек. Бизге эмне кылып берет экен деген суроону айтпашыбыз керек. Мага эмне кылат деген суроону коюшубуз керек. Аны токтотушубуз керек. Биз айтышыбыз керек. Ушул Кыргызстанда башка мамлекеттерге теңме-тең боло турган азаматтар барбы деш керек. Биз бөтөн жерге барганда уят болбой келе алабызбы деп сүйлөшүбүз керек. Ушундай тандоону мүмкүнчүлүк берилип атканда ар бирибиз колдонуп калышыбыз керек. Биз эмне үчүн Каныбек Иманалиев, Канат Исаев, Клара Сооронкулова төртөөбүз эмне үчүн маалымат жыйынын бердик? Азыркы өтүп аткан жыйынга, шайлоого юридикалык, укуктук баа бердик. Жапаровдун шайланууга укугу барбы деген суроого жок деген бааны бердик. Эмне үчүн? Аны биз айткан жокпуз, жогорку сот дагы айтып атат. Эртең биздин элибиз ушундайга уста, биз билебиз 20 жылдан бери ушуну. Кезинде эмне айтпадыңар деген суроодон бербешиңиздер үчүн бердик биз. Биз Борбордук шайлоо комиссиясына тийиштүү кагазды бердик. Билдик, Борбордук шайлоо комиссиясы биздин сунушту четке кагаарын билебиз. Эмне үчүн бердик? Тарых алдында жүзүбүз жарык болуш үчүн бердик. Эртең кайрадан ушу кеминге келгенде сиздер туруп сабаттуу ойлоңор. Элго карапайым түшүнбөйбүз. Силер ошондо түшүндүрүп айтып койсоңор болбойт беле деген суроону бербешиңер үчүн бердик. Андан кийин Бишкек административдик сотуна кайрылдык. Жогорку соттун төрайымы айтты. Могул азамат акталган эмес деди. Айттыбы? Аны Иманалиев же Исаев айткан жок да. Жогорку соттун төрайымы айтып атат. Акталган эмес деди. Акталбаган киши Кыргыз өкмөтүнүн жетекчиси болуп шайланууга укугу жок деп турат. Премьер-министр болуп, анын милдетин аткарып аткан киши президенттикке бара албайт деп турат. Мына Канат Исаев эмне үчүн жогорку кеңештин төрагасы болуп туруп, төрагалыктан өз эрки менен кызматтан кетти. Эмне үчүн? Себеп президенттикке барам деген ниети бар экен. Конституцияны бузбайын, төрагалыктан кетейин, бардык шайлоочулар, шайлануучу талапкер катарында мен да ушул бир укукта болоюн деп кызматтан кетти. Президенттин милдетин аткарып аткан жигит кеттиби кызматынан? Кеткен жок. Демек, Конституция одоно түрдө бузулдубу? Чексиз бузулду. Эгер ушундай жол менен кете берсек, дагы да мыйзамсыз талапкердер тең шайлап алсак, биздин кошуналар тааныйбы Кыргыз бийлигин? Тааныбайт. Биз менен мамиле курабы? Курбайт. Сурайт бизден. Эмне үчүн дейт ун кымбаттап кетти? Эмне үчүн май кымбаттап кетти деп сурап атат эл. 320 сом турган май азыр канча болуп калды? 760-780 болуп атат. Демек 100%га көтөрүлдү. Эмне үчүн деген суроо туулуп атат. Ага жооп бериш үчүн биз акыл калчаганды билишибиз керек. Биз Кыргызстан көптөгөн тамак ашты өзүбүз өндүрбөйбүз. Бизге сырттан келет. Эгерде алар кайсы бир деңгээлде кысып койсо, бизде таңкыстык жаралат. Жетишпестик, дефицит десе түшүнөбүз го. Таңкыс дейт ошону Кыргызда. Ошол таңкыстыктан пайдаланып баа көтөрүлөт. Бизге ун Россия менен Казакстандан келет. Бизге май дээрлик ошо Украина, Казакстан, Россиядан келет. Тамак аштын көпчүлүгү керек болсо алманы да Аргентинадан алып келип жеп атабыз. Азыр жолдон сүйлөшүп келатабыз. Могу жерде 700 гектар жерге бак тикти. Буюрса өз алмабыз менен камсыз болот экенбиз, Кудай буйрса деп. Эми караңыздар туугандар. Биздин талашаар нерсебиз жалгыз бирөө. Бул адилеттик. Мына ушул төртөөбүз буюрса эртең арабыз толсо керек. Дагы 2-3 талапкердин ниети бар экен. Мен эмне болсо да сиздер менен бирге болом деген ниетин билдириптир. Биздин талашыбыз бирөө гана бүгүн. Биз талапкерлер бири-бирибиз менен күрөшүп аткан жокпуз. Бүгүн мыйзамдуулук менен мыйзамсыздык күрөшүп атат. Адилеттүүлүк менен адилетсиздик күрөшүп атат. Бүгүн кедейлик менен байлык күрөшүп атат. Бүгүн карапайым калк менен бийлик күрөшүп атат. Эмнеге кедейлик деп атабыз биз? Мына жерден тетиги жерге чейин карасаңыздар, бир гана жигиттин сүрөтү турат. Эмне Каныбек Иманалиевдин сүрөтү жок?
Неге жок бул жигиттин сүрөтү? Же эмне? Илинип турган жигитке караганда түсү башкачараакпы? Же сулуулугу азыраакпы? Же акылы кемирээкпи? Же бою кыскараакпы? Эмне үчүн бул жигиттин сүрөтү жок? Эмне үчүн Канаттын сүрөтү жок? Эмне үчүн экенин айтып берем азыр. Ошол илинип турган сүрөткө мугалим болсоңуз эжекесиз, сиз 30 ай иштешиңиз керек. Жебей ичпей. Bir сүрөткө. Сен Бишкекке илип коюп, bir жылмайып турган сүрөтүңүз тетигинде турган 150 000 сом. Элестеткилем. Bir мугалим 30 ай иштеш керек, жебей ичпей. А тиги жигиттин сүрөтү канча турат Кыргызстан боюнча? Эсептеп көргүлө. Могул фильмге тартып аткан жигиттер кече Жээнбековке каршы сүйлөп аткандарды тартып турган ушундай болуп кыйшайып. Бүгүн Садырга сүйлөп аткандарды тартат. Эртең Канатка сүйлөп аткандарды тартат. Анан Мадумаровка сүйлөп аткан. Буларга баары бир да. Ушундай деп коет да. Себеп бул кайдыгерликтен улам пайда болот эжеке. Мына ошол 150 000 сом жоктуктан эмес. Мүмкүн бир-эки жерге илгенге баарыбыздын күчүбүз жетет. Бирок жана сөздүн башында айтылгандай, 2020 жыл Кыргыздын залкарларын жоготкон жылдардан болду. Керемет инсандардан айрылган жылдарыбыз болду. Бизде илгери Кыргыздын каада салты боюнча чоң жоготууларга учураганда 1 жылга чейин тойду өткөрчү эмес. Туурабы абалар? Аксакалдар айткыла. Энелер ушундайбы? 1 жылга чейин тойду өткөргөн эмес. А бүгүнкү күндө ушундай болуп калды. Тиги көрүстөнүн топурагы муздабай туруп, той тамаша өткөрө бере турган болуп калды. Касиетибиз кетип калды. Мына ошонун эсебин чыгарып көргүлө. Biz kalgan 17 talapker birigip 50 milyon somdun tegerегинде каражат жыйын алып турмуш. Bir жигиттин каражаты ошол 17 талапкерден көбүрөөк экен. Биз ал жигиттен айырмаланып сыртта жүрдүк эле, анча-мынча иш кылбаттык эле го. Кандай дейсиздер? Кече Исхак Масалиев айткандай, чыга калып 2 айда миллионер болгон кишини биринчи жолу көрүп атам дегендей да. Ушундан улам сиздер жыйынтык чыгарыңыздар. Ал кишинин өзүнүн үйүндө эмес акча чыгара турган жер. Берип атат, айтып атпайбы, кустуруп атабыз. Кусканы өлкөнүн казынасына эмес, мүмкүн бир эки достун чөнтөгүнө түшүп аткандыр кусканы. Бирок алгандын бермеyi бар. Ким канча берген болсо, эртең ошону кайтарып алышка үмүт кылат. Кызмат берип алат. Же башка жерлерди берип алат. Ошону сиздер туура тандоо жүргүзүңүздөр. Өз эркибиз өзүбүздүн колунда болгонду насип кылсын. Мен кайынча жерде жыйын өткөрдүм, бир да жерде Мадумаровка добуш бергиле деп айткан жокмун мен. Бардык жерде айтам. Тек гана айланайын кыргызым, кайдыгер болбо. Өз өлкөңдүн келечегин, балдарыңдын келечегин өзүң тандап ал айланайын. Бирөөгө бербечи тандоону. Өзүң танда. 6 жылда бир келмей шайлоо экен. Көздү жумуп барып 2 сааттык уйкуну кыйып 1 saatка басып барып өз тандооңду билдирип келчи кыргызым. Ушуну жасай алабызбы? Эмнеге кече шайлоодо карасаңыз, Кемин районунда шайлоочулардын саны башка, шайлоого катышканы башка. Эмнеге? Барган жок. Ашып барса 50-60% барат экен. 10 кишиден 6 киши барат экен, 4 үйдө калат экен. Эмнеге? Кайдыгер. Эмне болсо ошол болсун. Мен суранам сиздерден, келиңиздер. Кимге добуш берсеңиздер дагы өзүңүздөрдүн тандооңуздарды аткарыңыздар. Адамдык позицияны аткаралы. Бул милдет, жараткандан берилген чоң олжо. Сиздин добушуңуз өлкөнүн тагдырын чечет. Дайым жакшылыктарда жолукканды насип кылсын. Жамандыктардан Кудай сактасын. Асман жерден келүүчү балелерден, куру доомат жалган жалаалардан кургосун. А бизде азыр жалаалар күн сайын куюлуп атат. Башыбыздан ылдый. Окшогону да, окшобогону да куюлат. Аларга да жараткан инсап берсин. Элибизден тымак, жерибизде токчулук болсун. Чоң рахмат.